Tarafından toplamların borcunun giriş raporunu bölümler жарияланды. Бишкек шаарынын биринчи майрамдык соту курамында тергөөчүлөр Тургут болуп, биринчи майрамдык прокурордун муз жардамчысы Туробаев, тергөө тобунун тергөө башчысы Жакпош Хасанов, Шектүү Бейшембек уулунун катышуусунда ачык сот отурулду. Тергөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасынын ички иштер министри тергөө Кыргыз Республикасынын Коомчулук кодексинин 36 беренеси 278 беренесинин биринчи бөлүгүнөн дайындалган. Burada toplanma emez. Bishkek şahrının toplanma Çerkezköy'ün 33. faktörünün turgunu geçerli yılan sayılı karmalısını nizamını teşebbüsünde ötürsün. Jana uşunday ağıratlar bugün koyuşarasın. Tandocan'da ötüşlerini karap çıkıp tergөө судьясы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 32, 96, 97, 264, 265, 266 беренен жетекчилик алып токтолгон. Tergөө тобунун жетекчиси Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тергөө тагы тергөөчү Жапбековдун Шектүү Бейшембек уулу Атайдын кармалуусу мыйзамдуу жана негизги кампелдерде өтүлүшү камсыздырылып, Бейшембек уулу Атайдын кармалуусу мыйзамдуу жана негизги эсептелинсин. Ошондой эле тергөө тобунун жетекчиси Жапбековдун айыпталуучу Бейшембек уулу Атайга карата көмөк боюнча арыз катары камакка алуу түрүн тандоо жөнүндө өтүнүшү камтылдырылып, Бейшембек уулу Атайга карата көмөк боюнча арыз катары камакка алуу түрү тергөө жөнөтүлдү. Акыркы 2022 жылы саат 17:00 чейин тандалсын жана жазма карыз кызматынын 21 мекемеси жайгаштырылсын. Токтомдо жарыяланган тартып Бейшембек Атай ишти материалды изилдөө жыйынтыгында Да, потому что данное обвинение со стороны следователей правоохранительных органов, оно абсурдное, так как полное обвинение состоит из той встречи, которая прошла 22 октября, 10:40, которые они пишут свое постановление. Ну, как они могут обвинять меня в том, в чем я не участвовал, то есть в круглом столе, в котором они проводили, я не участвовал, во-первых. Во-вторых, определенные какие-либо признаки, да, вот они говорят, до этого проводили встречи, после готовы провести встречу. Ну, то есть это абсурдное обвинение. Я думаю, просто власти решили закрыть меня, чтобы я перестал писать, чтобы я перестал задавать определенные острые вопросы. Но я бы хотел отметить, что актуальные темы затрагиваю не только я, актуальные темы затрагивает на сегодняшний день каждый из наших граждан. Это то же самое, что в Узбене кто находится, в Куршабе кто находится, кто в Бишкеке, кто на Искуле, все задают вопросы. Всех не закрыть. Я хочу вот еще раз обратиться к Садыру Зарпарову. Садыр Нурложевич, пока не поздно очнитесь, пока не поздно прекратите беспредел. Если есть какие-либо конкретные обвинения, ставьте, закрывайте, привлекайте к ответственности. Но вот так беспредельничать ни к чему хорошему не приведет. Это полнейший беспредел. Вы прочитайте еще раз. Урматтуу Кыргызстандыктар, коюлган айыптын негиздүүлүгүн караңыздар. Эгерде мен мага коюлуп жазылып жаткан ошол айыптар негиздүү болсо, мен макул болмокмун. Мен ошондой бир мыйзамсыз иш-аракеттерге үндөп же бир максатым болсо. Бирок мага коюлуп жаткан айыптардын биринде дагы менин чечимим жок. Мен ал азыркы коюлуп жаткан айыптардын негизи болуп аткан 22-октябрда чогулуштарда болгон эмесмин. Бул биринчи реалдуу факт. Мына тергөөчү өзү айтып атат. Мен ошол чогулушта болдум белем десем, жок, болгон эмессиз да. Демек, эмнеге негизинде айып коюлуп атат? Бул жөн гана жалган жалоо менен менин оозумду жаап коюу, мага бир кандайдыр бир жолтоолорду көрсөтүү. Мен дайым жыл айтып коеюн. Мен жазбай калсам эле маселе чечилип калса сонун болбойт беле. Азыр актуалдуу суроону коюп аткан адамдар миңдеп саналат. Бардыгы жазат ачык айтып. Бул мыйзамдуу укугу, ачык көз караш билдирүү жана өзүнүн позициясын айтуу, пикир калтыруу бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Эч коркпоңуздар. Мына буга чейин ким жазып келсе ачык айтын.
жазыңыздар ачы, коркпоңуздар. Мындай камоолор менен биздин мыйзамдуу, адилеттүү, акыкаттуу иштерди уланткыла деген токтолбойт. Ошондуктан эркин массалык маалымат каражаттары, мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын журналисттер бурмалоону токтотуп, ачык айкын жазганды токтотпоңуздар. Бул менен маселе чечилбейт. Урматтуу достор, ачык айтып коеюн. Жаз акыркы бир-эки күндө сиздер угасыздар. Могу өкмөт делимитация демаркация комиссиясы кандай келишимге келет? Президент кандай келишимге кол коет, сиздер көрөсүздөр. Ошол жерден так билесиздер. Биз айтып аткан обмен барбы? Же ал жерде компенсация жүрүп атабы? 100% Кыргызстан Өзбекстан чек арасы чечилип атабы же жокпу? Баарына жооп аласыздар. Бардык документтер бар. Анын бардыгын эл окуш керек. Силер жашырып отуруп, жакшылыкка жетпейсиңер. Молодец, Атай. Постановление забери ручку. Держись. Но делимитация комиссиясы, демаркация комиссиясынын укугу жок болгон мыйзамсыз бир чечимдердин баары ачыкталат. Силер ойлогоңуздар. Ушул менен баары жабык болуп калат деп. Баардыгы ачыкталат. Урматтуу блогерлер, журналисттер жазганды токтотпоңуздар, улантыңыздар. Жүз биримдикте коркпогула. Биз бирбиз баары. Лекем тур, Атай. Много наших. Видите, все будут заполнить. Нормально. Нормально, не переживай. Boşlandık! 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 Boşlandık. Угандар, мына могул жерде канча оор турасыздар? Баарыңызды камабайт, ачык жазыңыздар, талаптыңыздар. Кемпиребат Кыргызстандыкы. Atay biz sen menen! Алга Кыргызстан, баары жакшы болот. Урматтуу чет өлкөдөгү мигрант бир туугандар, баарыңыздарга кайрылам. Мыйзамсыз иш аракеттер болуп жаткандыгына байланыштуу баарыңар чогулгула. Чогулуп, элчиликтердин алдынан мыйзамдуулукту талап кылгыла. Жер-жердеги кыргызстандыктар мыйзамдуулукту баарыңар талап кылгыла. Бияка чыгыңыз. Акырын не? Не жукулдаттыңсың? Энелери жок булардын. Сигарет есть? Илева. Сигарет есть? Илева. Дай сигарет. Дай сигарет, дай. Сигарет, дай. Илева. Слева,